национальный директор болуп келет. Азыр национальный директор болуп келгендер турабыз. Нот турасыңарбы? Отурула башынан. 1, 2, 3 дегенде резко турабыз. 1, 2, 3. İşemmedim. 1, 2, 3. Maestro, muzika, biraz razminkalı olaylar. Çarşarınızlar mı? Çarşarınızlar mı? Razminkalı hazır. Var mı? Solo bulağız. Solo, sonuçlar. Aslında adamdı massivatör, masajla, sroçla. Çarşadı. İşleyiverir, oturayverir, budaverir. Hatu. Boyunların noktalarımız, kanlı noktalardayız. Hatu. Vurulayız elde baştan. Давайте. Еще энергичнее, ритмичнее. Бешеный мотивация керек. Азыр туруп bir ayda саатка жүгүрсек кимге мотивация керек? Молодец. Менин темам бүгүн мотивация. Мотивация деген эмне? Мотивация бул биздин бензин, топливо. Мотив bu sebep деген сөзден алынған. Себеп, почему, зачем, эмнеге. Бизде аз блокнот бар. Блокнотуңуз жок болсо телефонуңуз бар. Заметки деген жер бар. И ошол жерге азыр жазабыз. Анткени мотивациянын эки түрү бар, сырткы жана ички. Сырттан азыр мотивация алдык. Бул жерде национальный директорлар, элитный директорлар, бриллиантный директорлар баары чыгып сөздөрүн айтты. Ким мотивация алды? Ким мотивация алды? İslam. Мен дегиш, ким мотивация алды? Мотивация алды. Бирок канча күнгө жетти? Как Джафар сказал, насколько не хватает? Серьезно. 1 saat, 2 saat, 1 cuma, 3 gün. 5 minut. 5 gün dedi. Kança күнгө жетет? Bir кезде мен дагы ушундай
тренингтерге барган жакшы көрөт элем, себеби мотивацияга келем. Силер да мотивацияга келиңер. Анан барып азыр түтүп берем, баарына жазам. Анан барып туруп бардыгына жазам. Вот, фабрика катталды, мен командама келгиле деп группаларда активдүү болуп, команда менен иштеп, анан бир-эки жолугукканда экинчи, үчүнчү күнү уже фабрикте иштеп атканымды унутуп калган элем. Анан заказым фабрикте иштейт экен го. Кимде ошондой? Калп эле алдай бербей эле. Многие же так. Ошон үчүн ички мотивацияны болуш керек. Мен сырткы мотивациям аябай активдүү күчөйт эле, анан түшүп кала берет. Качан мен ички мотивациям ойготкондо, мен эч нерсе токтото алган жок. А ички мотивацияны эмне ойготот? Причина, себеп, сиздин каалооңуз. И азыр я потеряла. На что нажимать? Низ? Низ нажимать, да? Вот, эки түрү бар. Азыр сиз сырткы мотивациясыз, ички ойготушуңуз керек. Бүгүн менин максатым сиздин ички мотивацияңызды ойготуп, и бул жерден чыкканда такыр өчпөй турган болуп, статусу ачканга чейин өчпөй турган деңгээлге жеткиришим керек. Менин максатым ошол. Азыр сиз блокноточкаңызды алып, же телефонуңузду алып, заметкаңызга себептерди жазыңыз. Эгер ушул статус айтсаңыз, жазган статусуңузду кандай жашооңуз өзгөрөт? Жакындарыңыздын жашоосу кандай өзгөрөт? Командаңыздын жашоосу кандай өзгөрөт? Эмне өзгөрөт? Прямо надо написать. Пока сиз жазмайын, сизге реально картинка көрүнбөйт. Хаос болуп берет бул жерде. И мен отуруп алып жазам. Менин жашоом өзгөрөт, жакындарым жашоосу өзгөрөт, балдарым жакшы мектепке барып калат. Мен полностью гардеробумду өзгөртөм, ремонтумду өзгөртөм, возможно, квартирамды өзгөртөм, менде машина пайда болот, мен саякаттап баштайм. Мен кругозорум өзгөрөт, окружением өзгөрөт. И мен жазган сайын ичимде бир мындай от жанып, анан взрыв болот. И ал нерсе токтогон жок. Себеби мен билет элем эмне үчүн мен жасап жатканымды. Пока адам билбейт, сырттан келип наставнигиңиз айтат, командаңыз айтат, биз мынтип айтабыз, ал өчүп кала берет. Сиз ичиңизден каалашыңыз керек. Прям срочно, жок дегенде бир 7-8 причина жазабыз, 10га чейин. Срочно. Телефонуңузга же блокнотуңузга. Kim yazdı? Kim yazıptı? Kim birinci yazıptı? Жүгүрүп мына жерге келсин. Иди бегом. Акча мол жерде. Ол жерде аябай акча көптөр, билбейсиңер да. Айжан. Дагы барса болобу дейт. Мен серебряный директор болсам, самооценкам выше болот, страх вообще жок болот, уверенность 100% болот, бактылуумун и балдарымдын бактылуу энеси болуп, бактылуу катыша болом. Молодец. Бирок конкреттүүрөөк жазышыңыз керек да. Бактылуу болом, самооценкам көтөрүлөт. Эмес конкретно эмне болсо бактылуу болот. Кирешем ушунча болот. Анан мен гардеробумду алмаштырам, же бир жака саякатка барып келем, же ремонт жасайм, же бир жийиш алам, же машинамды алмаштырам, бир машина алам, ушундай конкреттүүрөөк. Атым Фарида, мен золото статусун ачсам, айлыгым көтөрүлөт, 100 000 сом болот. Кипрге барам, саякатка, андан тышкары кыздарымды курстарга, частный мектепке берем. Анан үй алам. Бонустарымда айлыктарымды чогултам. Кутмандуу күнүңүздөр мен атым Саматова Айзада. Мен статус ачсам, эң биринчи эле директор статусун ачсам, айлыгым көтөрүлөт дагы. Андан сырткары мен машина алам.
сөз түрі машиналам анткени азыр балдарым жолго ташыган кыйыныраак болуп атат. Жүргөн кыйын экен, машина биринчи очередь. Андан сырткары гардеробумду четинен алмаштырып кетем, бирок дагы сонун брендовый кийимдерди алмаштырамын. Андан сырткары үйүмө керектүү толтура нерселер бар. Ошонун баардыгын алмаштырыш үчүн алмаштырып, жаңы алыш үчүн жаңы алып, андан самый мен өзүмдүн немем саякаттайм. Только директорда эмес, андан дагы өйдө статустарда мындан дагы көп максаттарым бар. Салам, мен 24 жашка чыгамын. Буюрса, бир кыз, бир уулдун баласымын. Өзгөчө балам бар, азыр мен өзгөчө баламды өтөрүп турам. Бул жакта азыр мен директор статусун ачсам, ушуга чейин мен ипотечный компания бардым өзү. Барсам деген, ал жакта бир жыл хотя бы ИП ачып, налоговыйга налог төлөш керек экен расмий түрүндө. Анан эң менин эме болгонум, ушуга чейин катуу иштеп койсом болот беле. Ошол ИПни ачып, ушу фабриктин акчасына налог төлөп, ошол ипотечный компаниядан учетке туруп койсом болот беле деген неме болду да. Бул бала бул жактан баардык нерсе болот экен, иши кылып ошо ИП ачышым керек, эң биринчи бир жыл налог төлөшүм керек, анан квартирага ошол ипотечный компанияга илешемин, очередке турамын. Андан кийин бул өзгөчө баламды болушунча каратып утуна тургузам деген максат менен азыр ошо Рубиновый чекти алып, Рубин директордун чегин Нурзат Ураимованын чегин алып сүрөткө түштүм. Кудайым берсин. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү конференциянын катышуучулары. Бүгүн мен ушу Самаранын неме урнасынчы. Анан мен барымсары көрүп кубанычтамын. Мен азыр жас дегенде жазып койдум да, азыр өзүм 3%. Бирок Кудай буйрса, силердин жолуңарды жолдоп, 1,5 чейин барам деп атам. Анан жазып койдум, эгер мен 1,5 болсом, директор ачып үйлөрдү алам дедим да. Машинам болот, балдардын машиналары болот, жана Самара кеңеш районунун жана Мирлар, Дария, Гулназ, Горбиевалар менен саякатка чыгам. Уверенность 100%. Кирешем 800 000 сом болот деп жаздым. Кимде кичине болсо да көтөрүлдү мотивациясы, ички мотивациясы. Да? Кичине көтөрүлдү, жакшы көтөрүлдү. Эми мотивациянын эки түрү бар. Андан сырткары адам эмне үчүн жашайт. Мен мектепте окуганда класста 24 окуучу болсо, анын бир 4-өсү отличник эле, калганы 2-чиде же 3 алат эле, же 4 алат эле. Жанагы отличниктердин мотивациясы эмне эле? Отличниктердин мотивациясы номер 1 болуу, лидер болуу, мактануу, 5 алуу, лучший болуу, экинчилердин мотивациясы эмне? Лишь бы апам урушпасын, лишь бы мектепке келип эле жүгүрүп келип списывать этип мектепте даярдап коюп, лишь бы 2 албаш керек. Ошондо коркуу болуп атат, Отличниктин мотивациясы пряник болуп атат, ал мактоо болуп атат. Экинчинин мотивациясы бул коркуу болуп атат. Жашоодо дагы кийин чоңойгондо биз же отличникпиз, же экичибиз. Көпчүлүк адамдар экичи. Коркконунан кыймылдайт. Ачка калбайын, квартплатаны төлөп алайын, кредитин төлөп алайын, эл катары болоюн, уят болуп калбайын, шермен болуп калбайын, продуктам акча жок болуп калбасын деп. Ошондо жанагы экичи өзүнүн потенциалын 100% колдоно атабы? Жок, ал эптеп барып туруп жазып коет. Также жашоодо дагы 100% потенциалын колдонбойт экичи ролду тандаган адамдар. Эптеп лишь бы держаться на плаву, лишь бы түшүп кетпеш үчүн. Жашоодо дагы отличниктер эң жакшы машинаны айдагысы келет, эң жакшы фигуранын ээси болгусу келет, эң сонун мамилеге ээ болгусу келет, саякатка чыкса дагы эң жакшы отелдерде эс алгысы келет, мактоо окусу келет, эң элдин алды болгусу келет. Потенциалын ошондо 100% колдонобу, жок дегенде 50-60% болот, Себеби анын мотивациясы
жакшы болуу күндөн күнгө. Коркооктордун мотивациясы лишь бы. Ошондо сиз кайсы түргө кирип калдыңыз өзүңүздү эстешиңиз керек, байкашыңыз керек. Эгер коркуп жаткан болсоңуз, бүгүн азыр стратегияңызды өзгөртүңүз. Жок, мен бүгүндөн баштап коркконуман эмес, каалаганыман кыймылдайм. Я не должна, а могу и хочу. Должен деген сөз мотивацияны напрочь өлтүрөт. Мен ойлойм, фабирликке лидерлер келет. Жөнөкөй исполнительдер мындай компанияга келбейт. Исполнитель деген ким? Бир жумушка келет, отур десе отурат, тур десе турат, зарплата төлөйт. Шефтин айтканын кылып жүрө берген адамдар исполнитель деп коет. Лидерлерди түртүштүн кереги жок, алар өздөрү каалайт, жашоосун өзгөрткүсү келет. Бул жерде жалаң лидерлер отурат. Анан кимде мондой? Мен кичинемден мисалы кир жууйм деп, сууну ысытып, тазиктеримди даярдап, айнасы порошокторун даярдап, эми кир жууйм деп атсам, апам келип, Самара кир жуу десе, мен вообще-то бүгүн башка пландарым бар деп жуугум келбей калчу. Кимде ошондой? Вроде кылайын деп атасың, анан бирөө келип ошону айтса кылгың келбейт. Лидерлер ошондой да. Өзү билип кылгысы келет. Силер баарын ошондойсуңар, лидерсиңер. Получается, азыр наставник келип, сен заказ жөнөт, адамдарга сунуш жаз десе кылгың келбейт. Неге муну айтканым ушул керек? Өзүнчө эго, өзүнчө гордыйсың. Мен дагы бир сом акчам жок чөнтөгүмдө. Өзүнчө гордый болуп, ушуну айткан болам деп ыйлаган декларация. Милананы байкап калды, мен характерим. Анан группага эле жаза берди. Мен бүгүн 10 адам каттадым, мен 20 иш каттадым, мончо созвон кылдым, мондой видео тарттым деп. Анан мен ошондой кылышым керек экен, анан кыла баштадым. Демек, сиздин командаңызга только лидерлер келет. Аларды мотивация кылыштын кереги жок, айтыштын кереги жок. Сиз өзүңүздүн примериңиз менен кылсаңыз болот. Просто мен мондой жасадым, бүгүн конференцияга барып келдим. Мондой идеялар болду. Эми монтип иштейм, өзүң айтып бер. Артыңдагы лидер просто копировать этип турат. Давай сен да ушундай кыл десең, мен сен айтканыңды кылбайм дейт. По-любому бул жерде кичине карманасы бар. Түшүндүгү кантип мотивация кылганды лидерлерди, өзүңүздү кантип мотивация кылганды. Ошондо ал коркконунан эмес, каалаганынан жасайт. Анан дагы бир фишка айтайынбы? Ошол фишка менен мен аябай көп директорларды өстүргөм. Командамда 60-тан ашык директор бар. Айтайынбы? Лидерлерди мотивация кылыш боюнча. Аны группада кылбайсыңар, группада деле кылса болот, бирок көбүнчө личкасында. Сизде потенциальный директор ачам деген адамдар бар, командаңызда, билесиз. Вот уже кыймылдап атат, аракет кылып атат. Маалагандар барбы? Болбойт, окшобойт, убактысым жок дегендер бар. Станислав Сванников айткан, 90% убактыны ошол аракет кылган адамга фокус кылбай. Маалагандарга 10% убактын бер. Анан ошол аракет кылып аткан адамдарды мен группага бөлүп алам, жалаң лидерлерди. Личкаларына чыгам дагы, смотри, Чынара монча жасап койду. Ошо кайра эле наркы каныкейге келип алып, каныкей Чынарага келем да, каныкей ушунча бала жасап койду деп, мындай өзүнчө эле соревнование кылып койгон. Алар билбейт, бири-бири менен соревноваться кылып аткан, группада эмес, личкаларында. Мен ошол метод менен эле 5-6 кызга эле бири-бирине скриндер жөнөтөрмүн. Ушунча бал кылып койду, ушунча бал кылып койду. Бизде азарт деген бар. Ошол азарт менен эле мен кыздарым статустарды ачып салчу. Просто эч нерсе кылбайм. Жөн эле карасам монча бал кылып коюпту просто. Кимге ошол мотивация берет? Неге мен кыла албайм? Бул кылып атат. Акыры по-любому мотивация алат. Ишенбесеңер жасап көргүлө, метод работает. Кандай деп ойлойсуңар, эмне үчүн? Статус ачкандар кайра эле статус ачып беришет, акча, миллиардерлер дагы деле акча таап атат. Мисалы, Илон не успокаивается, все еще зарабатывает. Билл Гейтс тоже зарабатывает. Марк Цукерберг снова бир нерселер сатып алып зарабатывает, хотя миллиардер. Вот статус открывают, не могут успокоиться, кайра эле жаңы статустарды ачып атышат. Неге?
квартираларда болсо, машиналарда болсо, как вы думаете? Да. Коллекция. Ким змейка ойногон? Жана Nokia'da деген телефон бар эле го. Кара болуп калган чакта ойноо үчүн мага 1 сом төлөбөйт ал телефон. Кийин уже нормальный телефон чыкканда Diamond Dash, Долина чудес ушундай оюндарды ойногом. Ну 1 сом төлөп эмес. Ким ойнойт телефонду? Это и есть коллекция. Сериал ким көрөт? Это и есть коллекция. 2 серия бүттү, 3 серия бүттү, 4 серия бүттү. И любой адамда коллекция бар, коллективное мышление, коллекция кылат. Просто туура эмес нерселерди тандап алабыз. Бизди кедей кылган, семиз кылган, бакытсыз кылган. И кээ бир адамдар просто туура нерселерди тандап алган. И бир кезде мен ушул нерсени түшүнүп калдым. Вау, мен 176 жок. 204 серияга келгенде ушул Аяз Шабудиновдун таанып, ошонун сабагына катышып калдым. Я как раз сериал көрүп отургам. У меня азарт. 204 серия Султана Сулеймана. Прям кайфую. Мен бирөө еще мактанам. Мен 204 сериясына келип калдым. Сенчи десем, 170. А, ты отстал от меня, короче. Кыйгатып койгонсуп, сериал көргөн мактанам да. И баягы Долина чудесте дагы оюндун туугандар менен чогуу ойнойм. Мен 1000 уровеньге келип калдым. Сен болсоң дагы эле 900 жүрөсүң го. Понимаете, да? Ана мен Аяз айтып калды, сен мага айтты, башында айтты, сен коллекция кылып атасың, только не те вещи. Анан срочно мен ошол сериалын токтоттум. 204 серияда алып кеткен, кстати. Дальше не болгонун билбейм Султан Сулейманов. С тех пор я начала коллекционировать деньги, книжки, путешествия. Эрте турганымды коллекцияга баштадым. Ким менин сторисин көрүп эрте менен экен. Туруу эле сторис тартам. Статусы, квартиры, машины, жазгыла. Эмне коллекция кыласыңар бүгүндөн баштап? Жазгыла, жазыш керек. Силерден эч нерсе кетпейт, ручкам сияз келет. Давайте жазгыла, кийин ойлоп, мага дагы кийин айтпагыла, эмнеге көп жаздырбадың деп. Интенсивди билесиңер, 100 мақсат жазабыз. Кече бир окуучу менен жолугуп калдым. 1 жыл мурун ал көп нерсе жазган экен. И почти 80% орундалыптыр. И она меня ругает, эмнеге көбүрөөк жаздырбайсың сен деп. Все сбывается. Жазгыла, эмне коллекция кыласыңар? Заметкаларга, блокноттарга жазып койгон. Еще. Эгер бир үйдү 3 күндө жыйнап бүтсөң болот десе, сиз 3 күн ойноп жүрөсүз. Чынбы? Анан акыркы күнү, акыркы сааттарда жумук барып, нары берип тону жерге жыйнап коесуң. Чынбы? Или бир жума убакыт берсе. У кого так? Акыркы мезгилде тура калабыз. Жома жакшы адамдар чогуу болмасыңарбы, а? Прям. Руки поднимаем, активдүүрөөк болобуз. Ким бүгүн активдүү отурса, статус ачат. Реально активный отургандар гана. И эгер 1 саат убакыт берсе, 1 саат эле жыйнап койсоң. Получается, любой нерсеге дедлайн коюш керек. Дедлайн деген убакыт менен чектеш керек. Ушунча убакыттын ичинде мен статус ачышым керек. Ушунча убакыттын ичинде мен монча келишке чыгышым керек. Эгер жөн эле когда-нибудь болсо ал болбойт. Айрыкча кыргыздарда, билбейм, орустарда болушу мүмкүн, немецтерде болушу мүмкүн, но кыргыздарда это нереально. Ошондуктан сөзсүз дедлайн коюңуздар. Кайсы айда ачасыңар? Жаныңарда адамга айтып койгула, азыр дедлайн коюп койгула. 0 айда мен мондай статус ачам деп. Срочно, бол, азыр айтып кой. Дедлайн койгула. Бирландын сонун методу бар, ушул боюнча сына слово кылдырат, еще видеого тартуулат. Мен 6% болгон кезде Дархан деген чайхана бар, ашка чакырат. И вход там был 300 сом, өзүң ашыңды төлөшүң керек.
я долго думала, 3 күн ойлонгом да ошого барсам барбасам деп. Себеби 250 сом болчу ошондо эт. Анан эт алып алганым жакшыбы, же ошол жерге барып аш жеп келгеним жакшыбы? Ойлонуп сыгылып алдым. Анан Дарья чалып, там еще подарки будут дедилер. Ну ладно, подарок. Подарок болсо точно барам деп бардым. И утром ошол жерге анан чыгып атышат. Мен 6%, мен 9%, мен директормун деп анан олар кандай адам 9% ачат деп мага вау болуп ошол кишилерчи. Анан мага келип очуптур, мен 6%, мен 6% дедим. Анан бирман качан директор болосуң дедилер. Скоро десем, жок сен точно датаны айтсаң деп. Это был 17-й год, ошол декабрь айы болчу перед Новым годом. И он меня спрашивает, когда директор откроешь десем? В марте 18-го, потому что 3 айда болуп калат, 3 айдан кийин мен 6%. Мартта ачам десем, барам деп, как будто элдин баары мен уже все я. Мен сени уже запомнил. Мартта ачпасам тебе хана деген эле бир идея келди да. Алар мени эстебейт деле, тааныбайт деле, но мындай элдин астын айтып алганым үчүн ошо видеого тартып алган мартта директор болуп барыш керек. Бир задача коюлуп калды. Кимде коюлуп калды? Коюлуп калды. Арыйкча жаныңда адам айткандан кийин. Вот. Сен го бир адам айттың, атам бир 20 адамдын астына чыгып, мен мартта директор болуп айтып алдым да. Алар мени ошол эле мезгилде унутуп калды. Но у меня было ощущение, что все. Алар күндө круглосуточно мен ойлойт, Самара ачат бекен мартта директор. Шерменде болот го, ача албай калат деп ойлойт деп бир сыгылып. Баары эле анан ошол жерден чыгып алып эле сунуштарын жаза баштадым, катуу иштедим. И мартта 3700 балл менен директорго ачып, кийинки жолу ошо директор болуп келем. Вот что значит дедлайн, мотивация, цена слова и элдин айтып койгон. Вот. Ошого обязательно айтып койгула. Июльда бриллиант. Мы запомнили. И забыли, допустим. Да. Да. И мотивация бир күндүк. Азыркы мотивация да эмес. Мурунку мотивация кичине күчтүүрөөк болчу азыр. Баягы акчанын күчү жетип калган мотивациянын да күчү жетип калды. Потому что век информационный, слишком много информации, слишком много в голове ненужных вещей, и мотивация, если раньше держалась хотя бы там неделя, сейчас может час, может день, бир күнгө жетет азыр. Но дисциплина менин нужна. И бүгүнкү ийгилигимдин себеби дисциплина. Кече бирөө интервью кылдык. Эң дисциплинированный адамдарды таанысыңбы, кимди билесиң десе, бирөө жооп берет, Самара Кеңешова деп билесеңиз, Кыргызстан боюнча мен эң дисциплинированный адамдардын катарына кошуп коюштур. Хотя я была самая ленивая. Это честь для меня. Чындап, эң дисциплинированный адамдардын катарына кошулсаңар болот силер дагы. У вас получится. Себеби мен дагы дисциплинанын кеп жок эле. Бир нерсени айтам, анан сөзүмө өтүп албайм, баштайм, аягына чыга албайм. И жалкоо болчумун. Айта берчүмүн, баштай берчүмүн, бир китепти баштап акырына чейин окубайм, музыкага жазам, пианиноға бардым, хомусга бардым, баштап туруп аягына чыга албайм. Но бир күнү я тупо начала делать. Анан кайра дисциплинаны түшүп калам, кайра шанс берем өзүмө. Просто надо пытаться. Токтотпош керек. Бир күнү кантип дисциплинага түшкөнүмдү өзүм билбей калдым. И бүгүнкү күндө бул уже адат. Эртең менен сизди тишиңи жуу деп бирөө жарым сизди прям урушабы же өзүңүздү кыйнайсызбы же прям будильник коесузбу или прям даярданасызбы. Вы же просто идете утром, идете просто и чистите зубы. Это настолько нормально, настолько это в жизни вошло, да? Или прям өзүңүз кыйнайсыңарбы? Ким кыйнап тишин жуйт? Это с детства нас учили, да, родители? Просто ты чистишь зубы. Ошондой эле болуш керек. Дисциплина.
кантип болот? Тупо жасай берсең моз просто көрүнүп калат. Саат бир мезгилде турабыз. Биз бир мезгилде келебиз чатка, бир мезгилде сунуш жазабыз, бир мезгилде видео тартабыз. Менин инстаграмым азыр мен просто дисциплина. Күнүнө 2 рилс чыгарбасам, это как тишим жубай койгондой эле болот. Эртең менен сторис тартпасам, тишим жубай койгондой эле болот. Ушу тишим жуугандай эле барып, я сторис сняла, видео сняла, план түзүп коем и по плану эле кетем. Это настолько легко. Силер кыйын десеңиздер, кыйын болот, оңой десеңиздер, оңой болот. Дисциплина — это путь, единственный путь к свободе. И многие думают, что дисциплина — это наоборот тюрьма. Нет. Дисциплинада сен өзүң керектүү нерселерди гана жасайсың. Сен байла турган, зулула турган, а керексиз нерселерди жок кыласың. Ошол дисциплина. И бир ай дисциплинага менен жашап көргүлө, уже жашооңор өзгөргөнүн байкайсың, мотивация появится, и дальше уже оңой эле боло берет. Ошондуктан мотивацияга таянбайбыз, дисциплинага таянабыз и результат жаратабыз. Главный результат. Мен чоң атамдын сонун сөзү бар эле. Сен ар жылы өзүңө отчет беришиң керек. И ар жылы жылдын аягына келип калды, отчет бере турган итоговой, годовой итог. И сен кийим алганын көрсөтө албайсың дейт. Болот, мен ушунча кийим алып койдум деп көрсөтө албайсың. Или ушунча тойго барып койдум деп көрсөтө албайсың. Сен мал чумакан мал бакчыдан нончо мал коюм көбөйдү. Нончо участок алып койдум. Ушундай квартира алып койдум деп көрсөтө аласың. Ошондуктан көрсөтө ала турган нерселерге инвестиция кыл дейт. Ты можешь сказать статус. Саякатын айта аласың. Нончо китеп окуп койдум деп айта аласың. Именно ар жылдын аягында итог кылганга адат кылып алыңыздар. Мен ошол нерсени адат кылгандан кийин у меня мотивация появилась делать больше результатов. Каждый год я что-то делаю значительное. Жашоомдо, ден соолугумда, мамиледе, акчада, бизнес карьерада. И жыл аякталып атканда, жазып атканда сиз өзүңүзгө да ыраазы болуп калсаңыз болду. Калганы не важно. Главное делать это для себя. Мен ойлойм, бүгүнкү менин кыскача тренингимден аябай сонун мотивация алдыңыздар. Эми ушуну жашооңузга киргизсеңиздер, албетте сиз чоң статустарга чыгасыз, чоң саякаттарга чыгасыз, жана чоң айлыктарга чыгасыздар. Кадирлик, Бишкек, барсыңарбы? Давайте еще, от души, Кол чап коллачы. Сүйүн калайын мен. Мотивация алып калайын. И убакыт менен пайдаланып, мен наставнигимен чексиз ыраазычылыктарды айтам. Милан Батырханов менин артыман 10 жыл жүргөн. 10 жыл мен ынаган эмесмин. Ошон үчүн 7 касаний кылабыз, бир эле жолу жок деп койсо, ал жок дегенди түшүндүрбөйт. Ал кезде баласы оорутушу мүмкүн, дейт, ата-энеси жок болушу мүмкүн. И бир күнү ооба дейт. И стоило ли Милану ждать меня 10 лет? Вот. И силерден 10 жылда бир жумалап айтылмаган директорлорубуз бардыр. Будущий директор. Ошондуктан кайра айтабыз. Ну и особая благодарность руководству компании «Фаберлик». Руководство у нас самое лучшее, самое адилеттүү дегендей орусча. Справедливое. Справедливое. Да, спасибо. Всем спасибо. Рахмат.